Tevhid kitabında kurbanlık çalуу degенде кандай максатты айтат? Жөн эле кан чыгарып сойсоң, конокко кой сойсоң, ошолор баары киреби кирбейби дегенде Tevhid bölümünde kurbanlıktan maksat ne? Biröөнү улуктоо иретинде. Улуктоо иретинде этти максат кылбастан кан чыгаруу ушул максат кылынат. Кимде ким ошону кайсы бир затты улуктап, кайсы бир адамды, олияны же болбосо Аллах Тааланы улуктаган иретинде Аллах Таала үчүн кылган болсо, ошол ибадат болот. Мындайча айтканда, бир жандыктын каныны чыгаруу менен ибадат кылуу, Аллахты улуктоо. Бул бардык диндерде бар бул. Кээ бирки диндерде мисалы үчүн адамдарды курбандык кылгандар бар, мисалы үчүн бутпарастык башка эмелерде кандайдыр бир күнү келсе, ага эмне ошонун бутту улуктоо иретинде жандыктарды курбандык кылат, кээ биркилер адам курбандык кылат, ошол сыяктуу ар кандай ишенимдер бар да. Бул ибадат ислам дининде да бар. Биз Аллах Тааланы улуктап, жандыктардын канын чыгарып ибадат кылабыз. Бул ибадатта эт максат кылынбайт. Негизинен эт эмес. Не бир жандыктын жаныны чыгарып, каныны чыгарып, ошону Аллах Тааланы улуктоо. Түшүндүңбү? Аллах Таала Куранда айтат: "Ла яналлаху лухумуха ва ла димауха, валакин яналуху тақва минкум." Аллах Таалага эмне? Силердин курбандыгыңардын каны дагы, эти дагы жетпейт дейт. Бирок эмне? Силердин таквачылыгыңар, Аллахты улуктап аткан таквачылыгыңар жетет дейт. Демек, курбандыктан максат эмне? Аллахты улуктап, кан чыгаруу. Мисалы үчүн, Курбан айтта биз Аллах Тааланы улуктап, курбандык кылуу, кээ бир адамдар важип дейт, кээ бирлер бекемделген сүннөт деп айтат. Курбандык кылганда биз эмне кылабыз? Ал жерде негизги максат ошо курбандыктарды союп кедейлерге таркатуу эмес. Негизги максат ошол күнү жер жүзүндө канчалык деңгээлде жандыктардын жанын кыйып, каныны чыгарып, Аллах Тааланы улуктоо. Ошол максат. Аны бардык эттерди курбандык кылып чалынгандан кийин ит жеп кетсе да, башка кылып кетсе дагы ал ибадат туура болуп эсептелинет. Түшүндүңбү? Ал эми эт максат болгон болсо, анда эсеп болбой калат анда. Курбандыктан максат ошондой, жандыктын жаныны чыгарып, каныны чыгарып, Аллахты улуктоо үчүн. Аллахым, мына сен үчүн биз ушунча жандыктын жанын кыйып, канын чыгарып атабыз деп, Аллахты улуктоо үчүн. Ушундай максатта кимде ким Аллахтан башкага арнаган болсо, ошол дагы чоң ширк болот. Мисалы үчүн, жиндерге, бакшыларга, же оюяларга арнап чыгарган болсо, бир мазар ээлерине барып чыгарган болсо, ыйык жерлерге барып чыгарган болсо, анда эмне? Ал дагы чоң ширк болот. Эмне себептен? Курбандык бул жалгыз Аллахка арналыш керек. Бул ибадат. Аны Аллахтан башкага арнасаң, ал чоң ширк болот. Демек, ширк боло турган түрү ушул эле сүрөттө болот. Мисалы үчүн, Аллахтан башканы улуктап, Аллах сыяктуу кылып улуктап кан чыгарсаң, ошого арнап, ошондо ширк болот. Түшүнүктүбү? Ал эми курбандыкты, жандыкты сойгондо эт үчүн сойсоңчу, мисалы үчүн, конок үчүн бир коногуңду сыйлап, урматтап, кой сойсоң, бул ширк болобу, ширк болбойбу? Бул ширк болбойт. Бул жерде эмне? Сенин максатың жандыкты өлтүрүп, кан чыгаруу, улуктоо эмес. Сенин максатың ошону адал жол менен союп, эмне? Коногуңа тартуулоо. Бул ширк эмес. Бул ибадат бул ибадат ошол башка жагынан келет. Сен конокту сыйлаганың ибадат болуп эсептелинет. Түшүнүктүбү? Сен конокко сыйынып аткан жоксуң. Же аны улуктаган иретте союп аткан жоксуң. Сен эмне? Аны сый урмат иретинде ага этти тартуулайын деп союп атасың. Бул ширк эмес. Дагы бир сүрөтү бар. Бул бидат болот. Курбандык ширк эмес, бидат болот. Мисалы үчүн, бир адам мен Аллах Тааланы улуктоо иретинде курбандык кан чыгарам десе, бир жандыктарды союп кан чыгарам десе. Бирок ушуну мен тиги Сулайман тоого алып барып сойсом, ошондо жакшыраак болот экен десе, же бир мүрзөнүн алдыга апарып сойсом, ушул жакшыраак болот экен десе, ал эмне? Ошол ибадатты бир жерге чектеп, ошол жер жакшыраак деген үчүн бул бидатка түшүп атат. Шариятта жок да. Тиги Сулайман тоодо курбандык кылсаңар, ошол жер жакшыраак болот деген. Же тиги олиялардын мүрзөсүнүн жанында кылсаңар, ал эмне? Жакшыраак болот деген жок. Бул бидат жана василатун ила ширк дейт. Ширкке алып баруучу жолдордон бул. Ошол баланча олиянын мүрзөсүнүн жанында сойсоң жакшыраак, бирок мен ал олияга арнабайм, Аллахка арнайм, бирок ошол жерде соем деп, кийинирээк эмне? Шайтан аны ошо олияларга арнатканга алып барат. Бул ширкке алып баруучу жолдордон. Түшүнүктүбү? Бул биринчи түрү ибадат Аллахка гана арналат, улуктоо иретинде Аллах Таалага сойсок. Экинчи түрү эмне?
Şirk болгон ирети ошондой эле сүрөттү Аллахтан башкага арнасак, ал ширк болот. Үчүнчү сүрөтү Аллах Таалага арнайбыз, бирок бир жерлерди чектеп алып барсак, бул эмне? Бидат болот. Андан кийин дагы бир сүрөтү бар. Мисалы үчүн, кээ бир урп адаттарда болушу мүмкүн, кээ бир жерлерде бар. Жашаган жерге бир чоң адам келип калса, мисалы үчүн президент келип калса, чоң бирөө келип калса, жандыгыны алып чыгышып туруп, ошонун көзүнчө канча союшат. Түшүндүңбү? Муну эки сүрөттө кылышат. Ошонун көзүнчө канча сойгондо биринчиси ошону тазым жана улуктоо иретинде кылышат. Бул кээ бирки жанагындай башка диндеги же туура эмес ишенимде жүргөндөр да болушу мүмкүн. Алар ошонусуну ыйыкташып, ошо өздөрүнүн падышасын ыйыкташып, ошого арнашып канча бул чоң ширк болот. Экинчи сүрөтү ал аны ыйыктап ага сыйынуу иретинде эмес, бирок берешендигини көрсөтүп, баягы өздөрүнүн берешендигини көргөзүп, сый урматыны көргөзүшүп, сага ушундай союп атабыз деп көзүнчө союусу жандыкты. Бул ширк эмес, бул урп адаттардан болуп эсептелинет, конок сыйлоочу. Бирок алымдар айтышат, бул дагы жакшы эмес, ачык ширк, арам деп ачык айта албасаң дагы, эмне ошо ширкке, арамга алып баруучу жолдордон да. Түшүнүктүбү? Ушул курмандык жөнүндө кыскача өкүмдөрү ушундай. Андан кийин эгерде жөн эле өзүңө эт үчүн сойсоң, үйүңө конок үчүн сойсоң, булардын өкүмү мубах, кээде важип болушу мүмкүн, кээде сүннөт болушу мүмкүн.